Ассаламу алейкум, урматтуу команда. WhatsApp'та канал ачканды үйрөтөм азыр сиздерге. Мына могул жерде эң ылдый жактагында актуальный деп турат. Силерде статус деп турат. WhatsApp'тын ошол жака киресиңер. Мен азыр iPhone'ун тартып атам, силерге Android'тын чуть башкачараак болуп чыгышы мүмкүн, ошол себептен жака киргенде создать канал дейсиңер. Мына үстү жакта 3 кош точканы басасыңар, мына үстү жагындагы создать канал. Бул iPhone'дун. Продолжить кыласыңар кыскасы. И название канала, мисалы, Parashield плюс дейбиз. И сүрөткө то же самое. Parashield плюска тийиштүү сүрөттү киргизип коебуз. Так, мына Parashield плюстун сүрөтү. Ушуну коюп коем. Анан эсче макетти жашнакка оңдоп койсоңор болот. Анан описание жазып койсоңор болот Parashield боюнча. Все, создать канал дейсиңер бул жерден. Создать канал болгондо мынакей добавить описание, поделиться ссылкой деп турат го. Эми бул жерге мисалы мен дайыма информация о канале, бул жактан дайыма администратор берип коем өзүмө. Админ берип коем мен өзүмдүн эле номеримди. Мисалы моя ушка деп туруп пригласить кылып администратор жөнөтүп коем, ал кирип кетет бул жака. Анан эки телефонуман информацияларды жибере берем. И бирден допустим бир картинка жөнөттү да бул жакачы. Допустим бул Parashield плюс деп коелу. Анан мунун алдына текстти жазасыңар. Мисалы, азыр жаным. Анан экинчи видеону жазайсыңар. То есть общий киргизип салбай, ар бир видеону картинканы жөнөтүп атканда ылдый жагына описаниясын кошуп туруп жаза турган болсоңор адамдарга дагы түшүнүктүү болот. Анан муну эгер минтип туруп прислать этип башкага жиберсеңер, бир минут тыныч тур. Башкаларга жибере турган болсок, мына бул жака ссылкасы менен келет. Особенно потребителиңерге. Анан каналга кошулуп алып, информация алып отура берет өзүңөрдүн командаңар. Ушинтип эле канал создавать этип аласыңар. Болду. Ошол жака полный информацияны сактайсыңар анан.